Мамлекет жылдан жылга келечек муундун терең билим алуусуна бардык күч аракетин жумшап жатат. Андыктан бул сыяктуу заманбап типтүү билим жайларынан тарбияланып жаткан жеткинчектерден келечекте көптү үмүттөнөбүз, деди Камчыбек Ташиев. Заманбап имаратты курууга колдоо көрсөткөн демөөрчүгө ыраазычылыгын билдирди. Бул балдар биздин келечегибиз. Буюрса ушул балдарыбыз эртең мамлекетибизди башкарышат, элибизди башкарат. Элибиздин, мамлекетибиздин коопсуздугун, тынчтыгын сактайт. Элибизге, мамлекетибизге чоң кызмат кылат. Ошондуктан биз азыр ушул балдарыбызга кам көрүшүбүз керек. Балдарыбыздын ушул жашоосуна, тарбиялануусуна, окуусуна, келечегине кам көрүшүбүз керек. Ошонун ниетинде ушул жакшы имарат салынып отурат. Имаратты салып бергендерге дагы мына Улан Бердибаевич ушул жерде сизге дагы чоң рахмат. Мына биздин суранычыбызды жерге таштабастан мамлекетибиз үчүн керек болсо мен жардам берем дедиңиз эле, мына жардам бергениңиз анык болуп бизге салып берип отурасыз. Төрага келечек муунду тарбиялоодо ата-энелердин, анын ичинде өзгөчө энелердин ролу чоң экенин айтып, энелерди үй бүлө баалуулуктарын сактоого көңүл бурууга чакырды. Үй бүлө негизги биздин максат деп, себеби биздин кызматкерлердин арасында дагы үйлөнбөй жүргөндөр бар. Турмушка чыкпай жүргөндөр бар. Өткөндө бир чоң процент болуп кеткен экен, ошол боюнча айттым эле. Бардыңар турмушка чыккыла, үйлөнгүлө деп. Жумуш деп жүрүп, үй бүлөнү унутпагыла. Себеби үй бүлөсүз, бала чакасыз келечек болбойт туугандар. Сөзсүз түрдө үйлөнүш керек, сөзсүз түрдө турмушка чыгыш керек. Жана көп балалуу болуш керек. Көп балалуу болуш керек. Биздин мамлекетибиз мына азыр 7 миллиондон ашып калдык. Кудай кааласа тез аранын ичинде 10 миллион болушубуз керек. 15-20 миллион болушубуз керек. Ушул бул жердеги мамлекеттердин арасында биз саны жагынан дагы, күчү жагынан дагы калып кетпешибиз керек. Төрага жаңы балдар бакчасынын имаратынын ички жасалгасы, андагы шарттары менен таанышып чыкты. Жеткинчектер тарабынан даярдалган чакан концерттик программага күбө болду. Ay azamatsınlar, rahmatsın. Эки кабаттан турган Акылман балдар бакчасы 150 балага ылайыкташкан. Окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Балдар электрондук кезектин негизинде кабыл алынат. УКМКнын кызматкерлеринин балдарына жеңилдик каралган. Жаңы бала бакчага 18 жаңы кызматкер кабыл алынды. Ош шаарында жаңы жылга чейин дагы бир жаңы балдар бакчасын ачуу пландалып жатат. Калада мектепке чейинки билим берүүчү 68 уюм бар. Балдардын бакча менен камсыздалуусу 42% түзөт. Миргүл Бокошова, Ибрагим Төлөбаев, Ала-Тоо 24, Ош. Вакыттай жумушка болгон мамилеңер башкача эффективдүү иштегенге силерге шарт түзүлөт. Эми жүздөп курулуп атат. Бул кай жактан болуп атат деген эми суроо туулат. Биринчи кезекте мындай биз пайда көрөбүз деп. Ошону жок дегенде бир жылда 5% билимдүү сапат болсун деп. Эмне дегенде чындыгында эң жакшы инвестиция бул балдарга болгон. Теп туме, сен да туме деп. Men dağım kelip sözlerine dolup giderim. Meli mi? Taşkallar. Men dağım kelip sözlerine dolup giderim. Meli mi? Taşkallar. Уже çoğra. Sağ olun. Ошондо ылдыйда эки групп бар. Жогору жакта эки групп. 2-3 групптан жогоруда. 5 групп болду. 5 групп болду. Кудай жеке болду. Бишкектен келди. Бишкектен келди. Ошто кудай жеке жокпу? Ошто кудай жеке көппү? Өзү Оштун эле баласы экен, Бишкекте иштейт экен да. Молодцы.
Балдарга кандай оюндарды көрсөтөсүңөр, кандай окууларды ойнотосуңар, баарын билесиңерби? Ушуларда. Жаңы стандарт боюнча азыркы жаңы Канча адам иштеп атат ошондо? бизде 20 кызматкер. Альберт Айпар 2ден тарбиячы, 1ден жардамчы. Сиз бирлесиз менен иштейт да? Эртең 2 саат 8ден Баштап саат 5 чакымга чейин. 5 саат 5 чакымга чейин. 5 чакымга кетиш керек болот да?